İmam, meçitin imamı safarga çıkıp kalıptır. Avtobus menen. Baratıp avtobus kırsıkka uçurap, imam menen şoför kaza olup kırsıkka uçurap ölüp kalıptır. Ölgönden keyin imam dozokko düşüptür. Şoför bir işe kiriptir. İmam taң kalıp, kandayça men meçitte imam bolsam, şuncha adamga bayan aytsam, hutba okusam, ona meçitte 5 vakit namaz okusam, kantip öyle mына şoför bir işe kirip kalat, men dozokko düşөм. Dese aytılgan eкен, ооба имамга айтылган. Sen kança bayan kıldın, kança hutba kıldın, adamlar милдей буун чыкпай эле отура берген. Карап элечи. Уктаган sen bayan кылып бүткүчү. Ошондон sen dozokко түштүң. Мына шофер машина автобус айдаганда, автобустун içinde бирөөсү да уктаган эмес. Бүт бардыгы астагфирулла тоба кылдым, эсалам айтып, акырын айда деп тоба кылып жүрүп жеткен бардыгычы. Kança avtobustun içinde kança adam var olmasa bardığı toba kılgan. Bardığı keçirim suragan. Bardığı astagfirullah deyip yatıp uyga jetip ya Xuda çында oyda Xuday barken eslaman jetip keldik dep turup alар dinge kirgen. Bul ушундай мейнет кылган деген экен да, урматтаган. Ошого сиздерде аятта айтканда менде астагфирулла деп тоба кылып отурсаңыздар, карап деп эле кое бербейчи. Al деген söz урматтуу туган, машинаны каттуу айда деген эмес. Al деген söz негизи тоба кыл деген. Негизи ибадат кыл деген. Негизи урматтуу туган, Аллах Тааланын бар экендигине, жалгыз экендигине, чынында эле жаратуучу экендигине ишен деген, урматтуу туган. Акыйкатта шындыгында Аллах Subhanahu Taala сибиздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди.